Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул көпчүлүк айымдар жактырып өстүргөн декоративный гүл биздин шефлера жөнүндө болмокчу. Бул шефлеранын дагы бизде ушундай эки түрү бар. Жалбырактары эки түстө болуп турат. Бул варигатный сортту. Ошондой эле жалбырактары жапжашыл болгону дагы бар. Ал жөнөкөй эле гүл. Шефлера гүлүбүз жарыкты жакшы көрөт. Ошондуктан азыр жай мезгили бул гүлдү эшикке чыгарып койсок болот. Нымды дагы бул гүлдөргө жакшы көңүл бурушубуз керек. Сууну да көп куйбашыбыз керек, азайтып да салбашыбыз керек. Жалбырактарына азыр жайкы мезгилде бул гүлдөргө колдон келишинче күндө жалбырактарына суу чачып турганды жактырат. Кышкысын болсо сууну азайтабыз. Бир жумада бир берсек болот. Ошондой эле жалбырактарына деле жайкы күнгө караганда жалбырактарына деле сууну азыраактан чачып турсак болот. Сууну бергенде дагы бул гүлдөргө комнатный температурадагы сууну беришибиз керек. Шефлеранын топурагы дагы декоративный гүлдөргө деген топуракты колдонсок болот. Кичине кычкыл болот. Кычкыл топурактан аралаштырып коебуз. Өзүбүз жасап алсак деле болот. Универсальный топуракты же болбосо тоонун топурагын алып ага торф кошобуз. Кичине кык, кум, ошондой эле жалбырактын чириндилеринен кошуп, жанагы айтып өткөндөй кычкыл топурактан дагы бир аз кошуп колдонуп алсак болот. Кичирээк гүлдөрдү жазында бир жылда бир булардын топурактарын которуп турабыз. Эгер чоңураак гүл болсо анда 2-3 жылда бирден топурактарын которуп турсак болот. Удобрение да беребиз. Комплексный удобрениялардан берип турабыз. 2 жумада бир инструкциясына карап беребиз. Кышында болсо 1 айда бир берсек болот. Шефлераны дагы башка гүлдөрдөй эле черенок кылып көбөйтүп алсак болот. Кесилген черенокту жакшыраак бутагынан кесип алып, аны сууга салып тамыр чыгарып алсак болот. Же болбосо сразу эле отургузуп, корневиңге маап туруп, топуракка отургузуп, тепличный условия кылып көбөйтүп алсак болот. Шефлера гүлү дагы биздин башка гүлдөй турган гүлдөрдөй эле бул гүл дагы гүлдөйт. Башка жылуу өлкөлөрдө бул гүлдөр эшикте эле өсүп турат. Ошондуктан алар гүлдөшөт. Биз мындай үйдө өстүргөн үчүн бул гүлдөр гүлдөбөйт. Гүлдөгөндө дагы бул гүл кичирээк болуп гүлдөйт, анан гүлү мөмөгө айланат. Мөмөлөрү кызыл, сары болуп, биздин чычырканактын ашына окшоп кетет, тоголок болуп. Ошондой мөмөгө айланып калат. Шефлеранын жалбырактары дагы чирип, куурап, ооруп баштайт булар. Грибок түшкөн болот. Ал убакта биз ар кандай фунгициддин түрлөрү бар. Ошолор менен дарылап, буларды айыктырып алсак болот. Өсүп турган эле шефлера бир убакта биз буларга сууну көп куюп койсок, көп куюлган учурда дагы бул гүлдөр өзү эле жалбырактары көбүйлүп түшүп калат. Ошол убакта биз бул гүлдүн топурактарын жумшартып, аба киргизип, топурагын кургатканга аракет кылышыбыз керек. Эгер андай кылбай койсок, бул гүлдөрдүн тамырларына чирийт дагы, бул гүлдөрүбүздү жок кылып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан сууну куйганда дагы байкап, аябай кургатып ийбей, абдан нымдуу дагы кылып ийбей бул гүлдөрдү жакшы көңүл бурсак, жакшы өсүп, үйүбүздү көрккө бөлөп турат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.